бүгүн кайра эле видео монтаждоо, эми кечеде айтып кеткенибиздей, видео монтаждоо негизи оңой эле нерсе, видеону эки жагынан кесип бириктирип койгон оңой эле. Биз сабактарда көбүнчө видеобузду өзгөчөлөштүрүш үчүн, оригиналдуу кылыш үчүн башкача бир эффекттерди колдонгону үйрөнөбүз. Ошондо биз бүгүн бардык кинолордо, клиптерде колдонулган бир жакшы эффект бар. Зеленый экран деген эффект бар. Ушуну уктуңар беле буга чейин бир жерден же? Ооба. Азыр бардык кинолордо, фантастика болгон кинолордо же бир нерсе учуп кетип, жарылып, машина асманга учуп кетип же ошондой бүт эффекттерде кинолордо сөзсүз колдонулат зеленый экран. Анан бар го клиптер, кыздар ортодо туруп биле берет, анан артында светтер күйөт, лампочка, молния, мындай свечкага окшош бүт ошо фондордо эмне колдонулат экен? Зеленый фон деген нерсе колдонулат, зеленый экран деген нерсе колдонулат. Бул жерде мисалы дагы кайсы боевиктерди, американский кинолорду азыр эстесек, эгер көргөн болсоңуздар буга чейинки бардык эффекттеринде сөзсүз зеленый фон колдонулат. Алар жөн эле кичинекей студияда жиптерди байланып, анан учкансып, ар кайсы эффекттерди студияда кичинекей бир комнатада жасайт, анан калган уже компьютерный графикада толуктап, монтаждап, бириктирип коюшат. Системабызды уланта берели. Итак, бүгүн кайсы кинолордо азыр эстегенге аракет кылып коеюн. Баягы эле американский кинолордо, мисалы бир киши өлүп, аны өлтүргөндө бессмертный болот, анан аны башкача кылып, бир нерсе кылып өлтүрөт. Эгерде көргөн болсоңуздар, Дневники вампира деген, вот эстедим. Дневники вампира деген сериал бар. Эгер көргөн болсоңуздар, ал жерде мисалы вампирлерди өлтүргөндө эмне болот? Алар мындай майда-майда болуп жатып калбайт да, ошо майда-майда болгон жерден асманга учуп кетет, жок болуп кетет, жаткан эле жерден. Азыр ошондой эффектин мини бир ошондой эффект жасап көрөбүз. Конечно, биздики ал киночолук, профессионалдуу болбошу мүмкүн. Бирок ошолордун кандай жасалышын мына биз уже өзүбүзчө көрө алган болобуз. Азыр муну эки программада тең жасайбыз. Компьютерде, бул жерде Wondershare Filmora деген программабызда компьютерде жасайбыз. Анан кийин ошол эле нерсени телефондо кече биз установка кылганбыз. Эгер бүгүн жаңы кошулган окуучулар болсо, KineMaster деген программаны загрузка кылып баштап кое бериңиздер. Анткени бул мен дагы башка программаларды карадым, бирок аларга салыштырмалуу биздин шарттарга ылайык, биздин талаптарга ылайык программа азырынча KineMaster гана болуп жатат. Кечеки тапшырма боюнча дагы азыр сүйлөшөбүз. Кеттик, анда баштайлы. Мен Wondershare Filmora'ны ачайын. Бул жерде кечеки проектибиз турат. Мунун азыр пока иштетпейбиз. Файл, новый проект, широкий экран. Вы хотите сохранить? Нет. Мен азыр жаңы бир проект ачып, эми ушул жерден өзүмө керектүү медиа файлдарды түшүрүп алам. Мен аларды уже бир папкага чогултуп койгом. Азыр мына өзүбүздүн үйдө тарткан домашний эки видео бар. Ошолорду колдонобуз. Мынакей, бул видеодо эмне деп жасаганды максаттап атабыз. Кенжегүл келди. Кечиресиздер, азыр жаңы кошулгандарды мен сразу белгилеп койбосом, кийин аларды таппай калып атам. Альбина дагы келди. Альбина, вот Альбина дагы келди. Программаны дагы ачайлы. Мына, азыркы биз программабызда, азыркы видеобузда эмнени жасайбыз? Мен азыр сиздерге өзүбүз тарткан видеону азыр бул жактан көрсөтөйүн. Кандай болот, эмне болот? Звуктарыны кереги жок. Итак, бул жерде азыр биз домашний эле үйдө тарткан эки видеобуз бар. Бул жерде кандай болуп атат? Мынакей. Бирөөсүндө мындай адам жөнүнө бир басып келет. Типа фантастика кинолордо азыр тураганга аракет кылып атабыз. Ушинтип турат. Анан экөөнүн ортосуна переход жасап, анан дагы бир эки эффект кошкондон кийин эмне болот? Бул кыз азыр экрандан
жоголуп кетет. Мындай кристалл болуп, майда болуп жоголуп учуп кетет. Ошону эки видеобузду азыр койдук. Биринчи эми экөөнүн баш жагында, аяк жагында ашыкча жерлери болсо, ошолорду кесип алып салабыз. Көрсөтүп атат, сүрөт чыккан жокко. Сүрөт баарыңыздарда чыктыбы? Чыкты, хорошо. Так, биринчи видеобуз коридордун башынан бери басып келатат. Аны бир аз кесип алып салалы. Söyleyettim bro, al жактан эме калды. Жакшы катыбай көрүнбөй калды, анын телефону менен эле кирип атам. Бул жактан тапшырма туруп. Баштан көп эле басып калат экен. Анысын кесип салалы. Анан аяк жагында колуну мындай кылып көтөрүп тургандан кийин ошол колунан баштап жок болуп кетет. Майда болуп жок болуп кетет. Ошолорду кандай кылабыз? Мисалы, мынакей мына жерден бир аз кесип көрөйлү. Көптүрүп калды. Дагы артынан аяк жагынан дагы бир аз алып салабыз. Мээрим куршап кошулду. Так, аяк жагына эмне дедик? Аяк жагынан бир аз алып салалы дедик. Эми экинчи видеобузда ошол эле бул кыз басып келген жердин жөн эле эч ким жок, жөн эле пустой фон турат. Эми ошол фондон дагы длинасы аябай эле узун, бир аз эле кыскартабыз. Мына эки видеобузду эки жактан даярдап алдык. Эми буларды бириктирип, эми ортосуна бир переход кошобуз. Переход кошкондо мына сол жактан оң жакка мындай түртүп салган переход бар. Erase деген англисчеден кыргызчага, орусчага которгондо өчүрүү, стирет деген переход бар. Переход бул эмне деп айттык эле? Эки видеонун, эки же сүрөттүн ортосундагы анимация, бир анимация менен өтүп кетет. Ошондо мына биринчи видеодон экинчи видеонун ортосуна переходубузду алып келдик. Кандай болот экен азыр көрөлү. Пока бизде эч кандай эффект жок, жөн эле переход коштук. Мындай жасадык. Эми, конечно, бир аз бизде непрофессиональный шашылышта тартылып калды видео, но муну кийин жакшыраак жасаса болот. Профессиональный камералар менен. Эми экөөнүн ортосуна видеолордун ортосуна переход кошкондон кийин эми бизде мындай майда болуп, как будто жок болуп кетип аткандай эффект бар. Вот ушул жерде бизге зеленый фон же зеленый экран деген ушундай видеолор бар. Атайын зеленый фондо жасалган. Мен аларды интернеттен түшүрүп даярдап койдум. Мына ушундай бир видео бар. Жашыл фон менен. Аны дагы бул жакка алып келип көрөлү, эмне болот экен. Демек, биз эмне кылабыз? Баштагы жазуусун бир аз алып салабыз. Анан жашыл экран башталган жерден турсун. Үнү дагы өзүнчө бир өзгөчө башкача үн экен, Мына ушул жерге чейин эле койсок, ашыкча калган жактары кереги жок. Мына азыр бул деле кыскача бир только эмне болду? Мына мындай нерсе болду. Эми биз буга чейин айтканбыз, Photoshop'то катышкан окуучулар болсо эгер билет. Photoshop'то слой, биринчи слой бир сүрөттүн үстүнө, дагы бир слой кылып, дагы башка сүрөт коюп, үстүнө дагы бир слой кылып, башка сүрөт кылып караганда баары бир сүрөттөй болуп көрүнөт. И мынакей ушул программада Filmora'да деле ошол эле нерсе бар. Бул жерге эми биз мындай кылабыз. Мындай кылып, эки видеону үстүнө коюп коебуз. Бир видеонун экинчисин үстүнө коебуз. Эми көрөйлү эмне болду. Азыр бирок бизде эмне болот экен, карагыла. Жашыл фон ортодо чыгып калат. Жок, эмне экен?
Onu biraz bul жагынан кыскартышыбыз керек экен. Арт жагынан дагы biraz алып салсак. Эми мына ушул видеонун үстүндө эми biraz иштейбиз. Кенжегүлдү белгилеп коеюн. Кенжегүл так бар экен. Эми жашыл фонду алып салып, бир гана анимациясы бул жакта кала турган кылып жасашыбыз керек. Жашыл фонду алып салалы. Жашыл фонду алып салыш үчүн мына жашылдын үстүнө 2 жолу басабыз. Ойду. Микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар. Кимде микрофон иштеп атат? Алсу, дагы кимде? Мына буга чейин эмне жасадык? 2 видео коштук. 2 видеонун ортосуна переход коштук. Анан ошол эле видеонун үстүнө баягы биздин интернеттен алынган эффектти коштук. Азыр ушул менен эми видеобуз ачылат. Уже более профессиональный видео болот. Бирок бул жерге биз жашыл фонду алып сала турган нерсени алып келишибиз керек. Жашыл видеонун үстүнө 2 жолу бассак, үстүнөн ушундай бир видео чыгат. Бул жерде мына хрома key, зеленый экран деген нерсе бар. Хрома key десе муну видео монтажерлордун баары билет. Бул эмне дегени? Зеленый фон дегени, муну уже фантастика башка нерселерде колдонсо болот. Биз бул жерге эмне кылабыз? Мына галочка коюп коебуз. Галочка койгондон кийин эле уже бизде жашыл фон кетти, бирок ичиндеги мындай немелери калды. Так, эми муну biraz айландырып, колунан баштап жоголо турган кылып жайгаштырабыз, размерин алмаштырабыз. Азыр иштетип көрөлү, кандай болот, анан дальше дагы өзгөрүү киргизебиз. Ушундай болот экен. Бирок эгер сиз байкаган болсоңуздар, эмне болду? Бул жашыл фондун жашылы кетти, бирок biraz анын изи калып калыптыр. Ошону biraz жок кылышыбыз керек. Кайра жашылдын үстүнө басып, непрозрачность деген нерсе бар. Непрозрачностьтун үстүнө басып, муну biraz азайтып, чылдырып коелу. Дальше дагы бир жолу иштетебиз. Громкость азайтайлы. Мына ушундай, ушул сыяктуу эле болот экен. Муну, конечно, бул азыр интернеттеги YouTube'дан алынган эле фон болот. Муну кийин, конечно, кино тарткандар, клип тарткандар муну өзүнчө башкача дагы бир өздөрү жасашат, анимация кылып жасашат. Биз азыр YouTube'дан алынган үчүн biraz катачылык, biraz неаккуратно болуп калышы мүмкүн. Дагы biraz муну настройкаларын көрсөк. Мына ушул сыяктуу болду. Эми бул проектибиз мына ушул жерде азыр бүтүрсөк, дагы бир жолу жашыл эффекти эми бир гана ушул нерсе менен чектелеби? Жок, азыр дагы бир мисалы бар. Анан ушул эле проектти мен сиздерге телефондо тапшырма берем. Кечээки тапшырма боюнча дагы азыр бир-эки нерсе айта кетем. Дагы бир кичинекей бир проект жасап көрөлү ушу менен. Звукун өчүрөбүз. Так, бул жерге азыр эмне кылабыз? Как будто жаныбарлар, мен мына кызым келсе эле бул жерде жаныбарлар болуп кеткендей жатып алгандай арстан менен жолборсту кошобуз. Алар каерде бар? Media, import media файлов. Мына жашыл фондо 2 дагы видео бар.
Биринчи аларды бул жактан алып келип эле длинасыны азайтып коебуз. Кыска кылып эле калтырып. Бул жакта жолборс дагы жөнүнө өзүнчө жатсын. Кыска. Эми буларды каерге жайгаштырабыз? Мынакей бул арстан өзүнчө бир слой болот. Жолборс дагы өзүнчө бир слой болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бир эле катарга тизе берсек, анда эмне болот? Бир видео бүтөт, кийинки видео башталат. Дагы бирөөсү бүтөт, кийинкиси башталат. Аларды үстүнө мындай бирөөнүн үстүнө бирөөсүн койгондо үчөө тең бир кадрда иштей берет. Так, муну бул жакка. Эми кайра эле эмне кылат экенбиз? Буларга хрома key. Окей. Экинчисине дагы мынакей хрома key дегенди иштетип коебуз. Мына бирөөсү бул жакта жатса, бирөөсү бул жакта жүрсө, бул жакта жатсын мейли. Арстан бул жакта турсун, мына мындай басып келаткандай болуп иштетип көрөлү. Мына ушул сыяктуу. Азыр жарым жолдон Арстан жоголуп кетти. Скорость и длительность. Муну скоростьтен азайтсак көбүрөөк турат. Мындай кылып, баарынын длительность узундугу окшош болсо, жакшынакай болуп чыгат. Дагы бир жолу көрөлү. Кайра эле эмне болду? Арстанын мунун өзүнчө турган квадратиги көрүнүп калат экен. Мындай кылабыз. Мына эми уже жакшыраак болду, э? Эми мунун баарын бириктирип, дагы үстүндө иштеп, цвет, окей. Общий бир эффект берип койсок болот. Анча билинбей калышы мүмкүн, балким. Иштетип көрөлү. Мына ушул сыяктуу кинолор бар, жаныбарлардын ичинде жүргөн, жаныбарлардын арасында жүргөн кинолор бар. Алар бүт эле ушундай эле болот. Жаныбарларды өзүнчө тартып, анан актерлор өзүнчө жашыл фондо тартылып, кийин аларды общий эле бириктирип койгондо, просто эмнесине көңүл буруш керек? Секундаларына, минуталарына жакшы туура келтирсе эле кино бул жагы оңой эле болот. Эми муну ушул менен эле чектелип калабы? Компьютер менен эле жасап биз эмне кылабыз десеңиздер, түшүрүп тургула. Мен эми азыр 1 минут телефондон кайра кирем. Азыр чыкпай элем, телефондон кирип, эми ушул эле нерсени телефондо KineMaster'де кандай жасалышын көрсөтөм. Телефондон Zoom'га кирели. Телефондон жасаган дагы да оңой экен. Эми азыр мен
Телефондун экранын бөлүшөм. Бул жактын камерасын өчүрө туралы. Окей, баштайлы анда. Экран. Мынакей. Экраным көрүндү. Мына бул жерде KineMaster бар. Ушул программа менен пока иштей беребиз. Муну жоготпойбуз. Pixel Flow бул уже бизге дополнительный болду. Мына кече жакшы түшүнбөй калгандар болсо, кечекини мага толук жөнөтпөй калгандар болсо, мына сиздер ушул жерден Pixel Flow'дон кийинки видеолоруңарга ачылыш, текст, анимация катары ушул жактан жасасаңыздар болот. Азыр KineMaster'ды ачайлы. Итак, бул жерде эмне дедик? Башта баягы эле компьютерге окшоп эле проект кошобуз, плюс разрешение видеонун экранын размери кандай болсун, 16:9, ушул менен жакшы чыгат. Эми башта фоновый видео кайсы? Да, арка самый главный видео кайсы болот? Ошол видеону алып келебиз. Муну кайра эле баягы видеону кайталай кетели. Муну бүттүк. Окей. Галочка. Эми муну бүткөндөн кийин, эми ушул видеонун үстүнө, жанына эмес, үстүнө жаныбарларды алып келебиз. Кандай кылабыз? Photoshop'та айтканбыз, слой деген бар. Азыркы мына Wondershare Filmora'да слой бар. Бул жакты карайлы. Бул жакта дагы слой деген кнопка турат. Биринчи мо видеонун үстүнө басканда эмне болду? Ушул видео боюнча настройкалар чыгат экен. Бул жерден бизге азыр эмне керек? Звукту өчүрүп коебуз, видеонун үнүн өчүрүп коебуз, азыр кереги жок. Окей. Слойду бассак, эмнелер чыгат экен? Видеонун үстүнө текст, рукописный текст, стикер, эффект и мультимедиа. Биз азыр бул жака дагы бир видео үстүнө кошушубуз керек. Ошондо бул видео кайсыга кирип кетет? Мультимедиа дегенге киребиз. Дагы бир видео тандайбыз. Видеонун үстүнө видео болот. Мынакей, ошо баягы эле. Эми экөөнү, окей. Экөөнүн башталыш эмесине окшоштуруш керек. Тең башталсын. Так. Жылдырып коелу азыр. Дагы бир жолу кошуп көрөйүн. Слой, мультимедиа. Тандадык. Окей. Мына эми экөө тең болду. Караңыздар. Мына арттагы фон, бул менин өзүмдүн негизги видеом. Анан үстүнө жашыл фон менен видео кошобуз. Ошондо азыр эми Арстандын длинасын кесип коелу. Обрезка. Обрезать справа от точки дейли. Мына экөөнүн узундугу эми окшош болду. Так, акыркы нерсе эмне калды? Арстандын фонун алып салсак, ошондо эки видео биригип калат экен. Окей дедик. Эми мунун ичине кайра экинчи жашыл фон болгон видеону белгиледик. Баягы эле настройкалардын ичине карасак, астында кайсы экен? Цветовой ключ. Мынакей цветовой ключ. Цветовой ключ азыр бул жерде өчүк турат. Аксанат деген окуучуну азыр 1 мүнөт окуучуну эми белгилеп алайын. Аксанат жаңы келди.
Хорошо. Мына цветовой ключ деп муну күйгүздүк. Уже эмне болду? Ключевой цвет деп астында уже өзү билет жашыл экенин, потому что бул дайыма эле бүт бар жокто дүйнө боюнча жашыл колдонулат. Компьютерлердин, телефондордун баары билет. Эми биз бир гана эмне кылабыз? Мунун ордун жылдырып, размерин өзгөртүп, анан мындайча поворот, разворот кылсак болот экен. Окей. Эми иштетип көрөлү. Кошуп койсо болот. Мындай кылып, бир гана эмне кылат экенбиз? Ошол эле жашыл видеону кошкондон кийин үстүнө цветовой ключту иштетип койсок эле болду. Анан дальше өзүнөн өзү табып, өзүнөн өзү иштей берет экен. KineMaster мага аябай жакты программа. Болот, өзүңөргө да кызыктуу болот, бир эле мугалим сүйлөй бербей. Итак, биринчи карагыла. Камера, телефон менен азыр сиздерде тема видео болуп аткандан кийин, бирок сөзсүз түрдө баары сүрөткө тартабыз. Видеого караганда көбүбүз сүрөткө түшөбүз, сүрөткө тартабыз. Камера же телефон менен сүрөт тартканга чейин биринчи биз эмнени ойлойбуз, эмнени элестетебиз? Бул сүрөттү жакшынакай кылып тартып алайын дейбиз, Анан бул сүрөттү эмне башка бирөөлөргө көрсөтөйүн, же интернетке коеюн, же WhatsApp профилге коеюн, же тааныштарыма, досторума жөнөтөйүн деп ойлойбуз. Ошондо биздин максатыбыз эмне? Ал сүрөттү жакшынакай кылып тартып, анан сүрөттөгү ал сулуулукту, кооздукту башка бирөө менен бөлүшүү, ал жака көрсөтүү, Аны качан жакшы кылып бере алабыз? Качан жакшы эң сонун түрдө бөлүшө алабыз? Качан биз аны өзүбүз эң сонун, эң туура кылып тартсак. Сүрөттү туура тартыш үчүн эмнелерди билишибиз керек? Эң башта сөзсүз түрдө биз камераны телефонубуз ар жакка кирип чыгат, жерде турат, чөнтөгүбүздө турат, дасторкондо турат, башка жерде турат. Ошондо чаң, паң, башка нерселер кирип кетпеш үчүн, муну сөзсүз түрдө өзүңөр деле билесиңер, кайталай кетчү нерсе, сөзсүз телефондун эмне камера объективди жакшы сүрөт тартарда, керектүү сүрөт тартарда эмне бир сыра тазалап арчылашыбыз керек. Бул биринчиси. Эми бул бардык камераларда, бардык телефондордо бар нерсе. Камераны азыр иштенбесеңер, азыр давайте вместе баарыбыз иштетип көрөлү. Телефондун камерасын ачып, анан үстүңкү четтерде меню инструменттери менюсу болот, камеранын жанагы 3 линия болгон жерлери бар. Ошол жерде карасак, же ошол жерде, же башка жерде сетка деген нерсе бар. Сетка показать или скрыть, или включить, или отключить. Бирок сетка деген нерсе сөзсүз түрдө бар. Карап көргүлө. Бар болсо кол көтөрүп койгула, тапсаңар. Же таптым деп айтып койгула. Ооба. Хорошо. Вот, эми сетканы эмне үчүн колдонобуз? Ар бир мына телефонду караңыздар, 2 линия горизонтально турат, 2 линия вертикально турат. Булар бекеринен коюлбайт камераларга. Бул эмне үчүн керек? Мына азыр экранда көрүнүп тургандай, сеткада, оң жактагы сеткада 4 чекит бар. Бул деген биздин сүрөттө основной, негизги эмнени биз камерада көрсөтсөк, эмнени коелу десек, ушул точкаларга ошол нерсени алып келишибиз керек. Мисалы, бир адам турган болсун, ал адамды мына ушул чекитке түздөп коебуз. Эшти жаап кой. Кийинкиси, же бир андан да кичинекей бир мелочь, бир жаныбар же бир насекомыйды тартсак, аны эмне кылабыз? Аны кичинекей ушул 4 каалаган 4 чекиттин бирөөнө же экөөнө же горизонтально же вертикально, бирок ушул чекиттерге тууралап коюшубуз керек. Эмне үчүн? Бардык сүрөттөр, интернеттеги бардык сүрөттөр, акчага иштегендер, өзүнчө сүрөт тарткан бардык фотографтар ушул эреже менен сүрөт тартат. Ошондо биздин сүрөттөрүбүз яркий, жакшынакай, түшүнүктүү и мындай көп сүрөттүн ичинде турганда
биринчи ошол сүрөткө внимание, көңүл бурат адам. Өзү кааласа деле, каалабаса деле ошол жакты карайт. Мына мисалы, муну азыр дагы башкача сүйлөшөбүз. Мына мисалы бул сүрөттү карагыла. 2 точканын үстүндө турат, Бардык сүрөттөр ушундай. Бул эреженин аты правило 3. Правило 3 деген эреже. Мына кайра эле 2 точканын үстүндө турат. Муну фотографтардан эгер байкаган болсоңуздар, алардын экранында сетка чыгып турат. Көбүнчө эле сетка менен тартышат. Мына мисалы уже бул бойлой кичинекей нерсе. Бул жерге бир эле точкасына дал келтирген. Кийинки сүрөт. Бул азыр башка закон болуп кетет. Муну өзүнчө айтат. Чык. Азыр 1 минут. Эй, нельзя. Же WhatsApp'tan жардам сурасам болобу, сабак бүткөндө? Сөзсүз болот, WhatsApp'tan жооп берем. Кечирим сурайм. Азыр бизде ошо буга чейин мектепте иштеп атырмын, азыр үйдөн балдар менен ушундай нерсе болуп турат. Ладно. Азыр слайд менен улантайлы. Кайерге келдик? Итак, азыр эми дагы артка барсак. Биринчи эреже эмне деп айттык? Правило 3 деп айттык. Экинчи эрежебиз золотое сечение деген эреже бар. Золотое сечение, муну англисче которгондо golden ratio деп коет. Golden ratio муну чоң класстарда, математикада бул сөзсүз түрдө өтүлөт. Сүрөттө, эгер сүрөт тартып жатканда, фотоаппарат же камерага же кагазга тартып жатканда, эгер ушул эреже менен тартсак, сүрөтүбүз прям идеально сонун чыгат. Биринчи, бул эрежени, бул нерсени ким ойлоп тапкан? Барбы идея золотое сечение, golden ratio деген боюнча уккансыңарбы буга чейин? Чатты карап атам. Опа. Записьти классрумдан көрсө болобу? Ал боюнча точно азыр билбейкем. Менин оюмча көрсө болот. Сабактын аягында деле силерге мындай чогултуп, общий бир курс катары сиздерге берилсе керек. Эми золотое сечение боюнча кайра келсек, Леонардо да Винчи деген кишини уккансыңарбы? Ким ал? Качан жашаган? Эмне кылган? Барбы идеялар, уккандар, киносун көргөндөр, окугандар? Биринчи жолу угуп атам аны. Биринчи жолу? Монолизаны тапкан не болсо, художник болсо керек. Ооба, ал художник, сүрөтчү. Дагы кечиктен бери ошол сөздү эстей албай атам. Жаңы нерселерди ойлоп тапкан адамды ким дейт эле? Азкыргыча сөзүн эстей албай атам. Inventor деп коет англисче, азкыргычасына тилим барбай атат. Изобретатель. Ооба, ошону кыргызчасын эстей албай атам. Inventor, изобретатель деп коет. Леонардо да Винчи убагында, өзүнүн убагында аябай популярдуу. Жок, өзүнүн убагында эмес, өлгөндөн кийин. Көбүнчө бизде эмне, адамды качан сыйлап баштайбыз? Өлгөндөн кийин сыйлап баштайбыз, Чубак ажыны деле баары тоготпой үстүнөн күлүп, эми өлдү, баары чубак ажы болуп калды. Ошол сыяктуу Леонардо да Винчи деле анын жашаган убагында эч ким баалаган эмес. Азыр эми анын тарткан сүрөттөрү Монолизаны билебиз, азыр дүйнөдөгү эң кымбат сүрөттөрдөн болуп эсептелет. Эмне үчүн ал анча кымбат, эмне үчүн анча популярдуу десек, бул сүрөттө Леонардо да Винчи өзү
золотое сечение, golden ratio деген эрежени колдонгон. Муну математика түрүндө кийин өзүңөр кызыгып карап интернеттен карасаңыздар, өзүнүн математический бир формуласы бар. Сүрөттү 2-ге бөлүп, 3-кө бөлүп, тартчу жердин бир бөлүгү башкача, дагы бир бөлүгү башкача болуп, азыр мен айтсам башыңар айланып кетет. Кийин муну убактыңар болгондо өзүңөрчө карагыла. Бирок сүрөттү камерага тартканда же кагазга тартканда эгер ушул эреже менен тартса, ал сүрөттөр прям идеальный сонун сүрөт чыгат. Кийинкиси кайсы жерге келдик эле? Так, бул сүрөттө деле фотограф муну өзү байкаган эмес болуш керек, бирок бул жерде дагы золотое сечение деген эреже бар. Аны каяктан билебиз? Ракушкага окшогон формула. Ракушкага окшогон формулага туура келсе, ошондо сүрөт өзүнчө башкача бир болуп чыгат. Правило 3 дедик. Ошондо эмне? Бул жерде кайра эле ошол эреже. Сүрөттү 3кө бөлүп, ошонун бир сызыгынын астында главный кишилер ушулап турат. Ошондо мына сүрөт уже эле өзгөчөлөнүп турат экен. Дагы бир эрежеси сүрөттө болушунча линияларды колдонуп, бул кандай линиялар? Сүрөттүн өзүндө табигый линияларды, бул жол болсун, мисалы көлдүн чети болсун, асман менен жердин ортосундагы линия болсун, ар кайсы линияларды колдонуп, ошол линиялардын барган точкасына өзүбүз турсак, же биз эмнени тартсак, ошол нерсе турса, ал сүрөтүбүз тоже өзгөчөлөнүп турган, баарына жаккан сонун сүрөт болуп чыгат. Дагы бир мисалы, бул азыр атын эстей албай атам. Бул дагы дүйнөдө аябай популярный болгон бир фотографтын тарткан сүрөтү. Дагы бир фишка деп айтсак болот, лайфхак, дагы бир фишка эмне? Сүрөткө тартканда сүрөттө натуральный, табигый эшиктер сыяктуу, айнектер сыяктуу ошолорду рамка катары колдонсок, дагы сүрөтүбүз башкача болуп чыгат. Бир гана эшик, айнек эмес. Мисалы сыртта жүргөндө сүрөтүбүздүн могу четтеринде дарактар, астында жер үстүндө дагы бир нерсе болуп, сүрөттүн айланасы өзүнчө бир рамка болуп калса, ал сүрөтүбүз сонун чыгат. Буга дагы мисал интернетте көптөгөн сүрөттөр бар. Муну просто биз билбеген үчүн андай тартпайбыз. Бирок ошондой тартсак, көп сүрөттүн ичинен именно биз тарткан сүрөт башкача болуп, айырмаланып, адамдын өзүнө тарта турган болуп турат. Кийинкиси портрет режими. Портрет режими азыркы уже 1-2 жылдан бери, 3 жылдан бери чыгып аткан телефондордун баарында эле портрет режими бар. Бирок мурун муну бир гана профессиональный сүрөттөрдө чыгат эле. Профессиональный камералар аны өзүнчө фокус кылып, алдындагы адамды башка фокус, арттагы фонун бир аз затемнять этип, мутный кылып тарткан өзгөчөлүктөрдө камералар бар эле. Бирок азыркы телефондор эптештирип, ошого жакын бир нерсе кылып тартат. Бирок албетте профессиональный сүрөт менен биздин камерага тарткан сүрөттүн айырмасы болот. Портретке тартып жатканда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Сүрөткө түшкөн адам көлөкөдө туруш керек. Күн прямо ага түшүп турса эмне болот? Слишком эле размазать этип салат. Муну өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Анан портрет колдонуп жатканда сөзсүз фокусту колубуз менен экранга басып, фокусту берип, именно каерде алсын, каерде албасын, ошолорду көрсөтсөк, сүрөттөрүбүз эмне более профессионально чыгат. Кийинки сүрөт дагы көп кишинин кылган катасы. Сүрөттү эмне кылабыз? Көбүнчө телефонду түз кармап, вертикалдык түрдө көбү тартып коет. Ал сүрөткө туура келеби, туура келбейби? Көбүнчө сүрөт өзү горизонтальный тартылса жакшы чыгат. Муну кийин Facebook'ка, Instagram'га койгонго дагы, кескенге дагы ыңгайлуу болот. Анан кийин көп нерсе батат, көп деталь алса болот. Качан вертикалдык форматты иштетебиз? Сүрөтүбүздө өзүнчө узун нерселер колдонгондо вертикалдык сүрөт ошондо жакшына чыгат. Мисалы, высотный зданияларда, дарактын астында, бийик үйлөрдүн астында, же кийин буюрса чоңойгондо өзүңөр барып калсаңыздар, Эйфелевая башнянын астында, ошол сыяктуу жерлерде сүрөттү дагы более узартыш үчүн, визуальный эффект бериш үчүн вертикальный сүрөт колдонобуз. Калган убактарда көбүнчө горизонтальный тартсак, эмне болот экен? Сүрөттөрүбүз жакшына чыгат экен. Так, портрет көз деңгээлинде болуш керек, толук бой портрет. Ооба, сүрөт тартып жатканда камераны кандай кармайбыз?
өзгөчө алыстан туруп адамды мен ушул жерде тартып кой, анан биягым чыксын, анан биягым чыкпасын деп адамдар заказ кылат. Анан тарткан киши жакшы тартпай калат, сүрөткө түшкөн кишиге кээде жагат, кээде жакпай калат. Ошондой эмнелерге көңүл бурабыз. Толук бой менен сүрөткө түшкөндө сүрөткө түшкөн адамдын бел деңгээлинде кармаш керек телефонду. Ошондо сүрөттөр жакшына чыгат. Же кээде бою кыска болуп калат, же кээде кайра наоборот узун болот, арык болуп калат, толук чыгып калат. Ошондой проблемалар болбош үчүн телефонду же камераны бел деңгээлинде кармасак, ошондо түз жакшынакай сүрөт чыгат. А портрет деген эмне? Портрет жакыныраак тартканда анда көз деңгээлинде камераны адамдын көзү менен түз кармаш керек. Жаш балдарды жердеги нерселерди, жаныбарларды, ит мышыкты тартканда болсо, зергип үстүнөн эле кармап тартып коебуз, ал дагы жакшына чыкпайт. Эмне кылышыбыз керек? Сүрөттө фотографторго окшоп жерге жата калып, отура калып, ошондо тартсак сүрөттөрүбүз сонун чыгат. Дагы бир нерсе, сүрөттө эгер жылып аткан нерсени тартсак, машина, велосипед чуркап аткан адам, жүрүп аткан мышык, күчүк ошолорду кошкондо, тартканда сөзсүз түрдө слева направо, то есть аларга сүрөттө дагы баса турган бир какой-то бир жер калтырыш керек. Ал эмне үчүн, кимге жагат? Аны биз байкабайбыз, бирок биз мээбиз ошондой сүрөттү көрсө дай өзүнчө эс алат. Эмнеге эс алат? Мен уже сүрөттү көргөндөн кийин аны машинанын же адамды ал сүрөттө дагы дальше анан дагы кийин улантып жүрүп кеткенин элестетиш керек. Эгер ал сүрөттө уже элестеткенге фантазияга жер калбаса, уже мээге ал сүрөт жакпайт, уже отказ бере баштайт. Ошого сүрөттө сөзсүз жүрүп аткан нерсе болгондо астында бир кыскача бир жер калтырып коюшубуз керек. Так, мына ушул эрежелер, негизги эрежелер ушулар. Мындан дагы эгер интернетте